Казакстандык шорт-трекчилер жеңиш тактайчасынан көрүндү. Спорттун бул түрү боюнча Миланда өткөн дүйнө кубогунун этабында эркектер курама командасы коло медалга ээ болду. Белгилей кетсек, өлкөнүн спортчулары Харбинде өткөн кышкы Азия оюндарында тарыхый алтынга ээ болуп, дароо эле дүйнөлүк мелдешке аттанышкан. Казакстандыктар спортчуларды Астана эл аралык аэропортунан тосуп алышты. Италиядагы беттеште алар Кытай командасын артка калтырып, дала ээлерин жана Канада курамасына гана алдырып жиберишти. Улуттук кураманын сабында Денис Никиша, Глеб Ивченко, Адил Галиахметов, Мирсаид Жаксыбаев өнөр көрсөттү. Алардын айтымында дароо эки эл аралык мелдешке катышуу оңой болбосо да, негизги максат ишке ашты. Өлкөнүн намысы корголуп, элдин ишеними акталды. Эмоции долго доходили. Был шок. Тяжело, потому что мы буквально... Бул жарыштын эң кыйыны эмоцияларыбызды жеңүү болду. Биз ар кандай сезимдер менен күрөштүк. Анткени Харбинде медаль утуп, 2 саатта чогулуп аэропорттон Миланга жөнөдүк. 11 саат 15 мүнөт учтук. Италияда алгачкы 3 күн оңой болгон жок. Анткени 2 шаарда 8 сааттык убакыт айырмасы бар. Ушундан улам уйкубузду жөнгө сала албай калдык. Уктаган соң ойгонуу кыйын болду. Мээбиз кайда жүргөнүбүздү түшүнгөн жок. Ушундай абалда мелдешүүгө туура келди. Спать тяжело было, просыпаться тяжело. Мозг не понимает, где ты находишься. И вот приходилось в таком состоянии соревнования бежать.